борборунда абдан сонун иш-чара уюштуруп жатабыз. Бул иш-чара ПРООН эл аралык уюмунун колдоосу менен жергиликтүү жамааттардын туруктуулугун бекемдөө боюнча долбоор. Тагыраак айтканда, Кочкор районунда мектептердеги соцпедагог, мугалим, тарбия завуч жана окуучуларды кесиптүү туура тандоо боюнча тренинг өтүлүп жатат. Себеби дегенде азыр кийинки күндөрдө көп окуучулар кесипти кантип туура тандаш керек, ошону жана көйгөй жаралып жаткандан ошону туура багыт берип, ошол эки боюнча жол көрсөтөлү деген максатта. Бул жакта азыр 5 мектептин өкүлдөрү бар, катышуучулары, мугалимдери, жалпысынан 25 катышуучу бар. Биз Демилге келүү жаштар коомдук фонду коомдук алдын алуу боюнча Кочкор айыл өкмөт тарабынан түзүлгөн ошолордун мүчөсү, активдүү мүчөсү катары ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Мен бүгүнкү окууда өзүмдүн келечегиме мага керектүү деген профориентация боюнча мага керектүү маалыматтар алууга келдим. Жергиликтүү жамааттардын туруктуулугун бекемдөө проектисинин рамкасында өтүп жаткан бул окуу абдан жакшы өтүп атат. Баары жеткиликтүү болуп атат. Кийинки алдыңкы келечекке керектүү билимдерди, мектепте берилбеген билимдерди үчтерден келип алып атабыз. Тренерлерибиз да буюрса жакшы, баарын жеткиликтүү, баарын түшүнүктүү кылып түшүндүрүп берип жатат. Биздин жеке эле ушу тренингди, ушул эле проектти өткөрүп аткан жергиликтүү жамааттардын туруктуулугун бекемдөө рамкасындагы проектке ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен жеке эле өзүмдүн атымдан эмес, мен менен чогуу келген окуучулардын атынан дагы ыраазычылык билдиргем.